Нарын шаарынын тургуну Кубанычбек Ажиев 2014-жылдан бери ишкерлик менен алектенет. Мындан улам жыл сайын бирдиктүү салык декларациясын өз убагында толтуруп турат. Айтымында салык системасында кардарларга карата шарттар күндөн күнгө жакшырууда. Алсак мурда ишкер кезек артынан кезек күтүп 2 күн дегенде тапшырып кетсе, 2 жылдан бери автоматташтырылган порталды колдонууда. Бул салык төлөө мурункудай эмес да, мурун тиги окошко бар, буга бар, тияка бар, бияка бар дейдирбейт. Азыр электрондон калды бүт элечи. Любой жактан эле интернет бар жерден эле кирип алып эле толтура берсең болот да, өзүң эмен логин, паролуң менен кирип. Чындыгында бул жылы бирдиктүү терезеде саат санап кезек күтүп отургандар жок эсе. Анткени санариптештирүү самалыктарынын алкагында салык кызматында электрондук тутум ишке кирген. Анын негизинде жарандарга логин жана сыр сөз берилип, интернет байланышы бар жерлерден маалыматтарды тапшырса болот. Ал эми мындай ыкманы колдонгусу келбегендер тиешелүү салык бөлүмдөрүнө да кайрыла алышат. Мурун бумажный берип, алардын отчетторун биз алып, ушундай болчубузда азыр электронный эле отуруп эле каякта болбосо логин пароль менен эле берип коюшат. Жеңилдиктер аябай жакшы болду да ушу. Бул кезде киши көп болуп калчу да аябайчы. Азыр үйүнөн отуруп эле берип коюп атышпайбы, ошон үчүн биякта киши аз болуп атат. Мамлекеттик бюджеттин 80% салыктардан топтолот. Андыктан салык төлөөчүлөрдөн жылына бир жолу өткөн жылдагы кирешелери, жер участоктары, мүлк объектилери, экономикалык ишмердиктери тууралуу маалымат алынат. Нарын шаарында 1000ге чукул юридикалык жак болсо, 1-мартка чейин анын жарымы гана отчетторун убагында тапшырышкан. Нарын шаарында жалпысынан 1000ден ашык юридикалык жактар бар. Ал эми жекешкерлер 1650 жекешкер бар. Бүгүнгө бир 400дөй тапшырды. Дагы бир 30-40% болуп калдык буюрса. Эми бул декларация өзү ошол ишкердин өткөн жылдагы бардык кирешесин жана чыгашасын аныктап атпайбы? Ошол декларация көрсөтүлөт. Кезектеги бирдиктүү салык декларациясын тапшыруунун экинчи этабы жеке жактар үчүн 1-апрелге чейин уланат. Белгиленген мөөнөттө тапшырбаган жактар үчүн административдик айып каралган. Ага ылайык юридикалык жактар 3000, ал эми физикалык жактар 1000 сомдук айып пулга тартылат. Андыктан салык кызматкерлери милдеттүү декларацияны убагында толтурууга чакырышат. Гүлзат Мокенова, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары.